Мирбек Атабековдун жубайы Мээрим кандай келен? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Мирбек Атабековдун жубайы бизнес леди Мээрим Төлөпберген өзүнүн кызыктуу сүрөтүн көрөрмандары менен бөлүштү. Мындай сүрөттү менин 70% көрөрмандарым күткөн. Мынакей менин келин болгон сүрөтүм. Кичи мекенибиз Таласта болдук. Ырдагыдай абдан керемет кооз жер. Жонарык айылынын тургундары ыраазы болушту деп жазды Мээрим Атантаева. Эскерте кетсек, Мирбек Атабеков үй бүлөсү менен 25 июнда Талас облусунун Жонарык айылында атасын эскерүү концертин өткөргөн. Кеченин коноктору Канай Анаркулов, Нурлан Насип, Бек Исраилов, Толгонай Арзыкеева, Өмүрбек Андарбековдор болушкан. Ырчы белгилегендей, эгерде атасы Бообек тирүү болгондо 60 жашка чыкмак. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Ырчы Неля аялдын бактысы эмнеде экенин ачык айтты. Ырчы маданияттын мыктысы Неля Нуркулова үй бүлө сырлары тууралуу маалымат берди. Аялдын бактысы каякта? Күйөөсүнө баш ийгендигинде, үйдөгү ынтымакты, кутту сактап тургандыгында деген пикирин айтты ал. Окурмандар буга ар кандай пикирлерин жазышууда. Алардын арасында туура, ошону түшүнгөн акылдуу эркек болсо жакшы да. 5 кол тең эмес экен тилекке каршы деген сыяктуу оюн айткандар болду. Белгилей кетсек, кыргыз эстрадасындагы жылдыздуу түгөлөр Урмат Усенов менен Неля Нуркулова эң ынтымактуу үй бүлө катары белгилүү. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Ырчы Анжелика Азербайжанга эмнеге барганын ачык айтты. Таанымал ырчы Анжелика Кайратова 20 күндүн ичинде 10 мамлекетти кыдырып саякат жасоону максат кыларын маалымдады. 20 күндө 10 өлкө саякаттоо сапарым башталды. Биринчи өлкө менин сүйгөн шаарларымдын катарын толуктаган Баку шаары. Тез убакыттын ичинде кооз шаарга айланганы менен эли жөнөкөй жашоодо күн өткөрүп келет. 70% эркектер жумуш кылып, тейлөө кызматында иштешет. Түрк тилдүү элдин мыймандостугу жана ашканасы өзгөчө жагат. Аба ырайы 38 градус жылуулукта. Нымдуулук басым жасайт деп кубанычын бөлүштү ырчы. Эскерте кетсек, буга чейин ырчы үй бүлөсү менен Египетте эс алган эле. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Алмаз Шаадаев алдамчылык менен алыска барбайт. Жигиттик сапатта бир айтылган сөз аткарылышы керек. Аткарылбадыбы? Демек, өзүн чыныгы мырза сезбегендиги. Чамасы бир ыры 18 миллионго жетип, Алмаз мырза өзүн бийик көрүп алган окшойт. Сөзү оны өзүнүкү болгондо кантмек. А дегенде биздин Аргумент ТВ каналыбыздын чакыроосун кабыл алып, келем деп тартылуу убактысын белгилеп, 3 ирет келбей койду. Муну кандай түшүнөбүз? Бул деген бизде эмес, өзүн жана чыгармачылыгын сыйлабагандыгы, сөзүнө туруу маданияттуулуктун белгиси, алдап коюу маданиятсыздыктын жеткенчеги. Анан кантип мындай маданиятсыз ырчылар кыргыз искусствосун өнүктүрмөк эле? Маалымат булагы Аргумент KG сайты.